Редакциябызга уулум жалган жала менен кошунанын 13 жаштагы кызын зордуктоого шектелип кармалды. Тергөөчүлөр аны уруп сабап, мажбурлап күнөөнү мойнуна алдырышты. Эми аны чыгаруу үчүн $5000 пара талап кылышууда деп көзүнө жаш толгон Кундуз Култекова аттуу мекендешибиз кайрылды. 2 ай мурда болгон окуяны ал мындайча баяндады. 23-22 күндөрү урушканбыз. Мен 6 жашта ошо баламдын кичинекей кызы бар, 6 жаштагы. Кызы төгүп койду, кызым хлор менен айнаны төгүп койду деп, кызымды сүйрөп жулкулдатып келине жүргөн жеринен эшикке чыга калып, көрүп калып, сен эмне жулкулдатып жүрөсүң? Эмнеге постоянно ушу кызыма асыласың? Эмнеге асылып атасың? Бул кыз неметкен жок, төккөн жок. Силер кызыңарды чоңун мээримин дагы, 2 кичинекей баласын да кошуп, неме кылчу дагы, үйүнө камап кетчү булар. Анан камап кеткен, ошого келген кыздардын кичинекей майда балдарынан бери келишчү, ошолор төгүктү. Сен туура эмес түшүнүп атасың, эгер жеп алып өлүп калса сен соттолуп кетесиң деп айтсам, ал мени соттойм деген ойдо болду, билбейм. 24 күнү барып эле милициядан кишилерди алып келет, кирип эле тифальды чайды коюп, тасмал даярдап атсам эле эшиктен кайным чуркап келди. Бир көп болсо бир 5-10 эле мүнөттүн айырмасында. Анан не болду десем эле Уланбекти милиция кирип кетиптир. Койчу, азыр эле телефон бердим го деп мен да жанталашып чуркап чыгып карасам эле машиналары ачык калыптыр. Ошо ойдо машинаны чала карап алып эле ишенбей милициянын оосуна барсам, Жылдыз келини болуп ошо жерде турушуптур. Кошуна кереметти да алып алыптыр жанына түндөп. Булар ушундай бир неме кылды да, жалган жала менен эле бизге күбө жаап, кызыбызды зордуктаганына аракет кылып, жок зордуктап тийди деп берип атышпайбы тигилерчи? Аракет кылды деген жок, зордуктады деп берип атат. Анан зордуктаганда тиги милициядан корон эле жанында, үй мындай эле милиция коронун баары көрүнүп турат. Анан тиги милициялар келет, баламды алганда, алып кетип атканда кыз, жеңеси, апасы милициялар болуп кыз ошолордун жанында жүрүп атат да. Машинадан чыккан жок эч жеринен. Анан мен бары эле ошентип ызылдап калдым. Анан начальниктер барбы деп таң аткыча жүрдүк да. Анан таң аткандан кийин мен начальникке кирейин десем, мени начальникке киргизбей оостон тосуп калышты буларчы. Милициянын жанагы дежуркадагылары. Сизге иш косколот, анда иш коскойбуз деп атпайбы? Булар мурун сүйлөшүп алып кылынган окат болуп атат да. Горбанцадан бери кыдырып, издеп таппай кайра келип милициянын оосуна туруп калдым. Ушу жерден кармайын эми несі болсо да, таладан сабап келеби же эмне уруп келеби дедим да. Көрсө таң аткыча эле уруп сабаптыр. Баламды таң аткыча эле сабап алып атат. Биринчи киргенде эле сабап алган. Адвокатты алып эле, немесем эле сразу токтомго кол коюп эле, доверенность кылып эле сүйлөштүк. Анан ал машинасына салып алып мени кошо алып келди. Милицияга чейин. Келдик, чогуу келдик дагы, ал кирип кетип, бир жарым сааттан ашык турду. Да, жарым саат, 1 сааттай турду. Ана сүйлөштү, ана баламды кошо чыгарды, кошо чыкты да балам. Анан чыкканда эле талтаңдап баса албай калыптыр. Анан мен айттым, артынан Азамат кошо чыкты, ошо жана сабады деген опер кошо чыкты. Сен сабаптырсың баламды. Эмнеге сабадың? Мо сабалыптыр азыр, билинип турат, мо таңга карачы, монун баса албай чыкканын талтаңдап дедим. Десем эле, жок, мен сабаган жокмун, тийген жокмун деп койду. Сабасаң сени шашпа көрсөтөм дедим. Мен дагы жини менен андан кийин эле Айчүрөк болсо тияка кетип калды, мен менен деле сүйлөшкөн жок, сүйлөшкөнгө немебиз болгон жок. Мына анан шашпай сүйлөшөбүз, эртең сүйлөшөбүз деп койду. Жумуш бар турбайбы деп. Балам үйгө келгенине сүйүнүп калыптырмын мен көрсө. Көрсө булар иштин баарын былгытып, баламды чыгарып берип, андан кийин кайра менден акча сурап атпайбы? $5000 тап, $5000 тапсаң балаң кутулат. Деп көрсө, ошо кутулганга чыгарып берген да мунучу. Тиякта $5000 немелетели деп, может, Тымыровка сүйлөштү да, мага ошентип айтылды. $5000 тап, балаң болсо деген кутулат. Деди. Анан $5000 макул караштырайын дедим. Мен сразу жок деп отказ кылган жокмун да. Караштырайын дедим. Ошо менен ал Айчүрөк кетти, мен үйдө калдым балам менен. Баягы жерден баламды айттым, эми 5000 каяктан табат болдук экенбиз. Эптеп эми эжелериңе бир туугандарга элге чыгып элден сурайын деп ойлондум. Ойлонуп алганан эмне кылсак, каяка барсак деп башым маң болуп калды да стресс менен, депрессияда. Анан эмне кылсам экен дедим дагы,
кайра эртеси күнү кайра айчы жүрөккө бардым, баламды жетелеп алып. Балам сабалыптыр, түндө чочуп чыкты, уктай албай. Мен арыз жазам. Арыз жазалы, мен баламды алып барып банчага жаткырайын десем, бут тосуп койду айчүрөк. Эртең кел деп. Эртең кел дагы сүйлөшөбүз. Деди. Ал акча күттү, эртең кел сүйлөшөбүз деген жана айтылган $5000 күттү. Ошону алып келе калса, 1 айдын ичинде берсе, кутултабыз депчи. Ачуу үстүндө бири-биринин үстүнөн арыз жазган кошуналар шаар тургундарынын катышуусу менен элдешкен. Кундуз айым кошунасы тосмо арыз жазып, бирок милиция бөлүмү тосмо арызды кабыл албай коюшканын айтат. Анан ошентип да үйгө келдик, келип күйөөм экөө сүйлөшүп, кыздарга чалдым, ыйлай баштадым. Ушинтип атат, эми эртең акча таппай калса, камалып кетсе, мен эмне кылам? Мени ким багат? Абышкан баласы менен төртөөбүздү ким багат? Караганыбыз ушул болсо. Деп анан сиңдимди чакырып алып келип, 15 бардык, 15 беле? 15 кыздарга кайрылдык. Менден 5000 талап кылып атат айчүрөктөр. Деп даже айчүрөк менен тиги кызды байланыштырдым. Ыйлап келип. Анан байланыштырсам, не дейт айланайын, телефондон мындай жакшы немет албай калдым, бирок көп сөздөрдү айтты да ал. Анан эже, сиз эгер балаңыздын укугу корголбой, сизди ушундай кыйноолорго алып келип атса, чечилбей калса кайрылыңыз деди. Ана мейли деп жүрдүк дагы 30 күнү баламды камады. Кайра. 29 күнү түндө саат 12-де келип, тиги айчүрөк мени эртең менен саат 10-го чейин неме кыл деди. $1000 тап чыгаралы. $1000 таппасаң, анда камалат деди да. Ана $1000 да эртең менен 10-го чейин мен кантип табам? Түнкү 12-ден 10-го чейин мен таба албай калдым. Анан буларга чалып алып ыйладым. Тиги баламды деген ушинтип камап кеткен калды. Балам аңгы чакты үстүнө этажга оперга киргизди. Киргизгенде биз Жылдыз менен келишип калганбыз да. Булар менен. Анан ошондо адвокатка, прокуратурага жана могу немесинин арызынын бирден түгөйлөрүн алып барганбыз. Могу жазган арызынын бирден түгөйүн алып барып, бир түгөйүн болсо, тергөөчү жана Жибек деген келинге алып кирген. Алып киргип немеси, встречные. Анан алып барсак, алар кайра аны коркутуп, мени коркутуп атат деп айтты да, Жылдызчы, эмне деп коркутканын билбейм. Анан кызды чыгарып коюп, Жибек мен өзгөсү менен залда турган, айчүрөк адвокат маңдайда турган. Аны балаңды кара деп кызды өзүнчө жалгыз сурап аткан. Ошондо кыз чыккандан кийин айтып атат, мени коркутту деп. Мени коркутту, мен коркуттум, анан жооп бердим деп атат. Менде дисиктеринен бери бар. Даже немесинен бери бар. Өкөсү элдешкенден кийин чыгып атат, бул да кайрачы. Биз баягы кичине жоголуп кеткенде көрсө туалетте жүрүптүр, биз ачуулук менен эле Уланбек дагы машинасында отургандан зордуктады деген ой менен эле барып берип койгонбуз деп атат да. Анан алар кайра айтып атат азыр. Мени дагы алар коркутуп, биз да коркконубуздан эчтеке кыла албай калдык. Анан прокурордун биз ошо элдешип келишим болуп мынтип кагасын арызын жазып бергенден кийин прокуратурага барганда прокурордун жардамчысын жана катчысы, эмнеси секретары ошонун колун өпкүлөдү. Биз элдештик, бул немеден баш тартып атам депчи. Ачуулук менен берип койгонбуз депчи. Таппай калганда кызды чала карашып эле анан чуркап барышкан. Милициябыз деле мындай эле, ушундай эле. Биженден тиженге барсаң милиция болуп атпайбы? Ошон үчүн ошондой кылып берип койгонбуз. Деп алар өздөрү кайра токтото албай калды. Тигилер болсо акча сураганын токтотпой ушинтип бизди ушуга чейин алып келди. Баламды жабыркатты. Ден соолугунан ажырап атат азыр. Милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр тилин бириктирип алып, карапайым адамдардан акча өндүрүп көнүштү. Биз да дал ушундай учурдун курмандыгы болуп калдык. Берерге акчабыз жок болгондуктан уулум 3 ирет токмоктолду. Кабыргасы сынганына карабай ооруканага чыгарышпай жатат дейт Боздогон эне. Анан балам камады, камагандан кийин эле эмне кылам? Анан Жибек менен урушуп баштадым. Сен мыйзамсыз иш алып барып атасың дедим. Сен мыйзамсыз кылып атасың дедим. Эртеси күнү соттон келгенден кийин баламды сабаганын билип, көрүп туруп,
экиси күнү, бири күнү соту болду да, экиси күнү кечинде отпускага 16 күнгө чыгып кетти. 16 күндө көк аласы тергөөчүсү, жана Жибек Султаналиева беле, ким эле, Жибек деген тергөөчүсү. Ал чыгып кетет дагы, баламдын көк аласы тарасын деди. Бери чыгып эле өзүм жаман сезип калдым да, сүйлөй албай калдым, уже отдышка берип калдым да. Анан эмне болуп атасың, анан Айчүрөк чыгып эле мынтип желпип калган, анан кийинкисин билбейм, жыгылып калыптыр милициядан, экинчи этаждан. Анан багы көзүмдү ачсам эле, эртеси күнү экен, ошо 1 сутка болду, эм ойгонду деп калды да, ошондо тиердегилер. Реанимацияга түшүп калыптырмын. Өзүм жок, жүрөгүм оорчу эмес буга чейин. Ошо 2 айдын ичинде чыкты жүрөгүм ооруганы. Жүрөгүм оорубай эле жашынакай эле жүргөм. Садыр Жапаров баягы 15 майда Токмокко барып кеткен да, чүйгө. Ошондо кайрылып, мен ошо Садыр Жапаровдун атынан ВТК чыккам, 2-группага, инвалидке. Врачтар туура эмес операция жасап коюп, анда да менден акча травить этип калып, мен балдарым кичинекей болуп калып, ал кезде неме болгом да, ВТК чыга албай жүргөм. Анан кайра булар дагы кайра баламдын иши жанагынтип калгандан кийин булар да акча требует этип атпайбы? Өзүбүз эптеп оокат кылсак, квартирада турсам, үйүбүз жок болсо биздин, анан каякта $5000 берем мен? Стройкада иштейт, 2 баласы бар, 2 кызы бар, бир уул, бир кызы бар. Кызды болсо 4 айынан бери, баланы болсо 6 жашынан бери багып кетат, 5 жашынан бери го, 5-6 жашынан бери эле багып кетем, башымда иштебей калды. Анан бул баладан башка мени бизди бага турган эч ким жок. Азыр бул камакта кредити бар баламдын. Кредити бар. Анысы төлөнбөй жатат. Азыр бизди бага турган, мына кыш келатат, кышында биз эмне кылып оокат кылабыз? 2 баласын кантип сабакка алып барам мен? Өзү алып барып, өзү карап, өзү алып келип атчу да. Мен болсо 2-группада башымда ооруйт, мен кээ бирде жатып калам да. Жубайы менен ажырашып кеткен. Анан кайра элдешем деп ошондо сүйлөшүп жүргөн да, негизи. Больницага барып жаткырыш керек болчу. Тиги врач деле айтты, 4-больницага барганда. Бул эскирип баратыптыр деп атат. Эскирип баратыптыр. Неге жаңылы болгондо, ал тиги жана ивесте жатса кантип алып барабыз биз билбесек? Алар тыгып туруп эле көрсөтмөгө тиги баягы немени камаганда эле камап койсо, өлсө деле булар инфаркт болду деп эле жалган маалымат берип туруп эле чыгарып жазып берип, заключенияга чыгарып берип жүрүп көнүп калышкан да, кишини милициядан өлтүрүп алып деле ошентип чыгарып берип жүрүшкөн. Ошон үчүн ушундай кылып атышат. Же болбосо мындайга барбаш керек, мыйзамсыз иш алып барып атышат. Токмоктун тиги милиция бөлүмдөрү, прокуратурасы эмоцияга алдыртып ушунча убакыттан бери мен даже больницага жатып чыктым. Азыр күйөөмдү сахарга өткөндө кармап, ал дагы азыр инсулин алып атат кайра. Балдарынын жана чоң баласынын мурду канап, күн алыстан канап атат. Не болду десе, атамды ойлонуп атам мен, атамды ойлонуп атам деп мурду канап атат. Балдардын деле убалы кимге? Булар арам акча таап, арам иште, арам немелерде жүрүп, жалаң дунгандардан, өзбектерден $5000, $10.000, миллиондорду алып жүрүп көнүшкөн. Менден миллион чыкпайт да, кайсы миллионду чыгарам мен? 165-те хулиганство менен чыгарам дептир да. Ошундай сүйлөшүшүптүр, ушуга макул болуп атат деди да Айчүрөк келип. Андан келип хулиганстводан тиги тергөөчү Жибек айтып атат, мен Чымкоргондо подружкам бар, ошого сүйлөшүп 1 жылга жаткырып коелу деди. Анан 1 жылга жаткырып койгондо балам же жинди болуп чыгып калса аяктан, же тиги немесе мен баламды, 2 баламды детдомго алып койсо, энеси менен атасы экөө тең инвалид экен деп, мен ага жол берген жокмун. Мен Чымкоргонго жаткырбайм дедим. Биринчиден, мен чындыкты, акыйкаттыкты Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевке кайрылам. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, Камчы Ташиевич, ушу мыйзамсыз иш аракеттер менен жүргөндөрдү көптөн көп суранам. Ушундай жабыркаган энаталар көп болуп атат Токмокто. Мага окшогон энаталар үнү жетпеген, акча требит эткендер. Акча таба албай калган үчүн ушинтип балам камакта токмок жеп атат. 3-чү жолкусу болуп атат. 2 жолу сабалып, 3-чүсүндө жанына жана опер Азамат деген неме ораза иштеген. Жанына дабир милицияны кошуп алып барып ивестин ичине кирип атат, караңгырда баламды коркутуп. Дагы жанында отурган кишилер бар үчүн
тийбей калыптыр. Может өлтүрүп кетсе, эртең булар жалган документ менен жүрөгүнөн оору өлүп калды десе, мен эмне кылат элем? 20 август күнү Токмок шаарынын тургундары жана Шектүүнүн жакындары аны жок дегенде үй камагына чыгып, ооруканага көрүнүү үчүн жиберилишин талап кылып, өкмөт үйүнүн алдында пикетке чыгышты. Биякта эне атасын багып аткан ушу бала болчу. Эки баласы мына жөнүндө бейги күнөөдү үстүнөн камап салып, мен ошо Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго кайрылат элем, адилеттүүлүктү, чындыкты чечип берсин деп. Бизде анткени Токмокто аябай коррупция көбөйүп кетти. Баары тең акча сурап, анан эми прокурор алдап атат, акча көтөрүп мага келди деп. Эч качан акча көтөрүп барган эмеспиз. Кудай деле турат. Кудайдан коркуш керек. Бизге наоборот өздөрү 5000 доллар дегенде эжекем комага түшүп калып, больницага жатып, мына өзү дагы эме кылып атат. Эне атасы тең Сахар Садыр Жапаров жакында эле өзү чыгарган бакшы бутеке мына. Эми эки баласы бар, жалгыз. Булардын дагы эмесин ойлош керек. Бир Кудайдан коркуш керек. Ошо мен чындыктарды чечип, баланы колубузга салып бергиле, чыгарып бергиле демекчимин. 2 айга Сансыга кескенде мен бар болчумун. Ошондо Азаматка айтты: "Азамат байке, мен сизди таанып атам, маска кирип алып, 2 жолу кирдиң, мени сабагансың, мени жөндөн жөн эле бейгүнөө сабап, ал бала намаз окуйт, ичпейт, чекпейт, же бир хулиган бала болсо бир жөн эле. Анан Азамат байке, мен сизди таанып атам, сиз менин мойнума сабап уруп алдыргансыз мени деген күнөөнү. Сиз деген мойнуңа ал, мен сени СИЗОго барсам куткарып алам, мен сени мынтип алам, тинтип алам" деп жөндөн жөн жалган эле сабап, көк ала кылып, 2 кабыргасын сындырып, мына бүт бар сут экспрессияны чыгардык, больницага алып бардык, текшерттик, бүт бары. Эми азыр катуу ооруп атат, ошого больницага да алып барбай атышат, жаткызыш керек болчу. Если бирдеме болуп, бала бирдеме болуп калса, бүт бары тең өздөрү жооп берет ошо. Жооп берсин, кетип башы менен жооп берсин. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы Шектүү алгач ага коюлган айыптоону мойнуна алып, бирок кийин милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого алынганын айтып, көрсөтмөлөрүн өзгөртүп баштады. Ал эми аны кыйноо фактысы боюнча материалдар УКМК тарабынан каралууда деп билдирди. ГУВД Чуйской области по факту опубликовано материала по факту пыток в отношении подозреваемого в городе Токмак. Сообщаем, что 2021 жылдын 25 июнь күнү Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнө арыз менен 1979 жылы туулган ЖТ инициалындагы жаран арыз менен кайрылып, жакын туугандарынын биринин 2008 жылы туулган кызына карата 25 июнь күнү кошуна эркек балдардын бири ыплас аракеттерди кылганын билдирген. Бул факты кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 165 беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Териштирүү учурунда жабырлануучу кыз мыйзамдуу өкүлү жана социалдык өнүктүрүү кызматкерлеринин катышуусунда суралып, ал 25 июнь күнү болжол менен саат түнкү 12 чамаларында коңшу эркек бала аны автоунаага отургузуп, коркутуп, шымын чечип кармала баштаган. Кийин анын туугандары издеп баштаганын көрүп, кое бергенин билдирген. Милиция кызматкерлери тарабынан жогорудагы жарандын өздүгү такталып, ал 1993 жылы туулган УУ экендиги аныкталып, тергөө кызматына жеткирилген. Алгачкы көрсөтмөсүндө ал болгон окуяны мойнуна алган. Сотко чейинки өндүрүш иштеринин алкагында зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык өспүрүм кыздын кийимдеринде жогорудагы эркек баланын биологиялык издери бар экендиги маалым болгон. 2021 жылдын 30 июнь күнү аталган кылмышка шектелип, милиция кызматкерлери тарабынан УУ кармалып, камакка алынып, кийин соттун чечими тергөө абагына камакка алуу чечим тандалган. Айта кетчү жагдай, кылмышка шектүү жаран экспертизанын корутундусун алгандан кийин милиция кызматкерлери тарабынан кыйноо болгонун айтып, көрсөтмөлөрүн өзгөртүп баштаган. Андан сырткары шектүүнүн туугандары жана шектүү тарабынан экспертизанын жыйынтыгы чыкканча эле өспүрүм кызга жана анын туугандарына карата кысым болуп келгенин өспүрүм кыздын мыйзамдуу өкүлү жана башка мамлекеттик органдар билдирген. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө өспүрүм кыз өзүнүн мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусунда көрсөтмө берүүдөн баш тартып, ал тууралуу акт түзүлгөн. Кийин өспүрүм кызга мыйзамдуу өкүл катары социалдык өнүгүү кызматынын өкүлдөрү бекитилип, кыз реабилитациялык борборго жайгаштырылган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы жогорудагы окуя боюнча кылмышка шектүүнүн жактоочусу тарабынан жалпы маалымдоо каражаттарына тараткан билдирүүсү чындыкка дал келбесин билдирет. Ал эми кыйноо фактысы боюнча материал Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан каралууда. При этом в порядке информации сообщаем, что по фактам пыток в настоящее время материалы рассматриваются в ГКНБ Кыргызской Республики.